Düzen, destur, düzeni, honga. Kırgız Respublikası Kurallı Güçlerinin Baş Kolbasçısı, Özdük Kur'an, Ulusal Қауіпсіздік Мемлекеттік Комитетінің Чүй облысы бойынша басқарманың açуу аземіне тізілді. Генерал-майор Шаршаев. Саламатсыздар жолдаштар. Саламат болуңуз, жолдош, басшы. Жаңы имараттардын ачылышы менен куттуктаймын. Ура! 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 Эркин Урматтуу улуттук коопсуздук органдарынын офицерлери жана ардактуу ардагерлери, бүгүнкү иш-чаранын меймандары, бүгүн сиздер менен чогуу жыл жаңыраар алдында коопсуздук органдарынын турмушундагы дагы бир жакшынакай жаңылыкка күбө болгону турабыз. Биз азыр улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Чүй облусу боюнча башкармалыгынын жаңы административдик имаратын ачып жатабыз. Ушундан улам эң алды баарыңыздарды бүгүнкү жакшы самалык менен чын дилимден куттуктаймын. Кыргыз мамлекетинин улуттук коопсуздук органдарынын калыптануу тарыхы 1918 жылдан башталса, мамлекеттик коопсуздук комитетинин Чүй облусу боюнча башкармалыгы 1991 жылы түзүлгөн экен. Башкармалыктын андан кийинки тарых таржымалына карасак, бирде Борбор шаардык башкармалыгы менен бириктирилсе, бирде өзүнчө башкармалык болуп иштеп келгенин көрүүгө болот. Акыркы улуттук коопсуздук органдарынын бөлүкчөлөрүн оптимизациялоо максатында 2002 жылы Чүй облусу жана Бишкек шаары боюнча башкармалыгы өз-өзүнчө бөлүнүп, иш алып барууга өткөн. Ушул мезгилден баштап УКМКнын Чүй облусу боюнча башкармалыгы Чүй облусундагы контур чалгындоо иштерин камсыздоону үзгүлтүксүз аткарып келет. Айтайын дегеним, жогоруда белгиленген мезгилдерде Чүй облусу боюнча башкармалыктын өзүнүн туруктуу имараты жок болгондугуна байланыштуу ар кайсы объектилерде жайгашууга мажбур болгон экен. Маселен, 2007 жылга чейин Токмок шаарында иш алып барса, 2007-2010 жылдар аралыгында УКМКнын аскердик бөлүгүнүн аймагында иштеген. 2010 жылдан тартып 2012 жылга чейин чек ара кызматынын имаратында жайгашкан. 2012 жылдан 2017 жылдары болсо УКМКнын антитеррордук борборунун мекемесинде иштеп келген. Борборубуз Бишкек шаары жайгашкан кең Сары Өзөн Чүй облусу боюнча башкармалыктын өзүнүн имараты жок иш алып барыш эле көп нерседен кабар берип турат. Килейген ушу Чүй облусунда имараты жок иштегендин өзү эле ушу мамлекет эмнени карап отурган деген суроо туулат. Албетте, башкармалыктын негизги функциясы конституциялык түзүлүштү коргоо, терроризмге каршы аракеттенүү, контур чалгын, маалымат аналитикалык талдоо иштери үзгүлтүккө учураган эмес. Ошентсе да административдик имараттын жоктугу кайсы бир деңгээлде толук кандуу иш жүргүзүүгө өз кедергисин тийгизип келген. Мындан улам 2022 жылы демилге көтөрүп, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Чүй облусу боюнча башкармалыгы бүгүнкү күндүн талаптарына жооп бере турган жаңы имаратын курууну тапшырган элем. Ошол тапшырманын негизинде Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМКнын төрагасы генерал-полковник Камчыбек Кыдыршаев Ташиев жаңы имарат салууну өз колуна алган. Натыйжада УКМКнын Чүй облусу боюнча башкармалыгы өзүңүздөр күбө болуп тургандай жаркыраган имараттуу болуп отурасыздар. Расмий маалыматтарга ылайык, көп этностуу Чүй облусунда 1,069,000 адам жашайт. Бирок облустагы ички тышкы миграциянын абдан чоң деңгээлине байланыштуу иш жүзүндө 1,5 миллионго жакын эл бар. Бул өлкө калкынын жалпы санынын 21%-ын түзөт. Демек, облустук башкармалык катары сиздердин иш көлөмүңүздөр бир топ чоң. Ошого жараша ыңгайлуу имараттын болушу дагы максатка ылайыктуу болчу. Мына эми ошол боштук кенемте бүгүн толуп олтурат десем болот. Жалпы аянты 5000 чарчы метрди түзгөн жаңы имаратка керектүү материалдык техникалык жабдуулар алынып, кызматкерлердин толук кандуу иш алып барышына бардык ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Бул заманбап имараттардын ачылышы менен улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлеринин ишинин натыйжалуулугу жана ыкчамдыгы артып, ички тышкы коркунучтарга каршы күрөшүүнүн сапаты жогорулайт деп үмүт артамын.
Учурдан пайдаланып, сиздерди алдыда келе жаткан кесиптик майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктаймын. Кыргыз элинин ыйык энчиси болгон эгемендигибизди, өлкөбүздүн бейпилдигин жана туруктуулугун камсыздоодо көрүнбөс майдандын күжүрмөн жоокерлери катары өтөгөн кызматыңыздардын акыбети кайтсын. Мекенчил демиңиздер өчпөсүн, элим жерим деп жасаган ишиңиздер, калтырган изиңиздер түбөлүк болсун. Мезгил өзү тапшырган бул улуу милдетти аткарууда сиздердин терең билимиңиздер менен мол тажрыйбаңыздар жетиштүү экенине бекем ишенемин. Жаңы жыл алдында, кесиптик майрамыңыздардын алдында бүгүнкү жаңы имаратыңыздардын ачылышы сиздерге кош кубаттап, кубаныч тартууласын. Күчтүү Кыргызстанды куруу жолунда ар дайым мамлекеттин жана элдин ишениминде болуп, өлкөбүздүн өнүгүүсүнө салым кошо бериңиздер. Үй бүлөңүздөр менен бакубат өмүр сүрүңүздөр. Жаңы имаратыңыздар сиздерге кут болсун. Бүт жемелер менен жабдылган экен да. Бар мı canım? Современный компьютер. Büyük kompütürlerden Барын жаңа алып келдік. Ештеңе ескіні алып келген жоқ. Ескі алып келдік. Жаңа алып келдік. А ескиңер баягы союздун немелери болчу да, стулдары, стол стулдары. Союз болды. Начальник көргөнүкү. Барын үстүнүн режимден болуп калса, ондай кроваттар жатып алып калды. Өтүп калса тергөөчүлөр постоянно отуруп иштейт. Жүргөн эски зданияларда, погран зданиясында отуруп. Бізде негізі Чүй облысы бойынша аябай жарандар көп байырылат. Бір күнде 20-30-қа чейин барып жүрөт. Учакта екінші, бешинчи күнүнөн кабыл алып прием. Элдерде экинчи, бешинчи күнүнөн. Өнүгө ушу 20-дан ашып 30-та арыз келет. Жак болсо Сенин кабинет. кабинетте жакка. Bunun kabineti Sadır Kocabaş, benim kabinetimin de жақсы oldu. Электронный да бар экен да. Электронный библиотека, музейда библиотека. Атайын ушу факультеттердин жанына заманбап условияда самообразование болуп Мында бүт эле мектептер барбы? Бул жердеги мектептер. Жок, интернет. Интернеттен дәрістерді секретен тарапта болуп, сейфте қалған дәрісте болса. Барлық жерде ушундай Зал экен да. Зал Жалпы сатылымы канча? общий биздики негизи 100. 100, бул 120 метрге. Баары кат экен. Бир киргенде баары кат. Бұл жерге медиа чогуш өткізіп тұрам бұлар менен тез келіп столды урдуларга тияк кылып турам. Бул здание 100 жылдан кийинге кайдада 100 жыл мурун салынган экен. Былк этпей турат, себеби жакшы материалдар менен салынды да. Сол материалдар бар качество. Чүй бурана жаңы стадион, жаңы аспан шабыт келешекте көрсө, жаңы жол аспан секирге ондалта. Бүт болот. Сол жакта болсо. Эне жакта. Бул эме Сарычелек Солайман то Баткен, Айгүл, граница ошо мекенибиздин 1 метр жерин эч кимге бербейбиз. Жакшы. Конференция bizde координационный совещание болгондо Эртең менен баягы чогуштар болгондо ушул жерде өткөзөбүз. Жергиликтүү бийлик органдарынын башчылары, губернатор, акимдери болуп сүйлөшөбүз. Коноктор келгенде бизде көбүрөөк ошо казактар келет, кытайлар келет, встречалар болот официальный ошол. ошондо ушул жерде. Ошол жерден конокторду кабыл алабыз. Жакшы. Мурун коноктор келгенде бизде эски зданияны көрүп таң калышты да. Азыр эми Эми азыр муну көрүп алып таң калышат. стандартный кабинетте ошо жети бүркүт, жети область. Тоолор, суу, ана биздин түндүк бийик күчтүлөр, жети область, жети бүркүт. Ана моякта жети эмне бар, биздин символика, Biz uşu жерге алакаңыздардын изин басып берсеңиздер, ушу сиздер цитат алаңыздардын жанына. Биз аларды могу жерге колодон коюп, аны ушу жерге истерге Коп коесуз. Колодон кылып коебуз. Монча ачайлы 5 кол митип басалганда. Бисмилла. Бул ичүү же башка ис кылабы баары кылышат да.
дежуртанты. Өзүнчө адамдарды кабыл алып, бияктан кабыл алабыз. Бир өткөзөбүз, тигиз зданияга киргизбейбиз, биякта приёмный биякта. Жерден да кабыл алабыз. Анан жаңы келгендерди официально өзүм кабыл алгандар саяка киргизип тигиякта приёмный. Сонун экен да. Биякта паркет койду. Кыска паркеттерден койдурдук, атайын баягы азыр цемент болбойт. Стандартта только паркет болуш керек, жыгач болуш керек. 43-кө 23 бул олимпийский стандарт, Газпром мындай. Çok futbollu böyle. Футбольный поле, волейбол, баскетбол, баскетболдун койдук, волейбол, футбол. Я катайм, биздин олимпийсктердин баарын жаңы олимпийсктердин баарын ойнойбуз. Жақсы. Жақсы. Зал да аябай.